Достор, барыңыздарга салам. Бүгүн мен сиздер менен бинариум платформадан торговля кылабыз. Ага чейин мен сиздерге кратсам өзүм машинам жөнүндө айта кетейин да. Бул машинаны мен 3 күн мурун алдым. В общем, трейдингден келген акчага мен уна сатып алдым да. Бул биринчи менин машинам, чисто трейдингден келген. Машина аябай жакты. То есть мен ойлойм, бул трейдингден сиздер не только машина, да, но и үй кааласаңыздар бизнес кылып ачып иштесеңиздер болот. То есть трейдингден реально акча тапсаңыздар болот деген мааниде сиздерге айтып атамын да. Азыр биз сиздер менен бинариумдан торговля кылабыз. Бир аз туруп кечки саат 9-да биз сиздер менен группада жолугушабыз. Группада дагы торговля кылабыз. Сигнал жөнөтөм, ошо сигнал аркылуу сиздер торговля кылыңыздар келсе, мага телеграмма сигнал плюс обучение деп жазып койсоңуздар, мен сиздерди кошуп кое алам. Достор, биз азыр платформанын ичиндебиз. Биз сиздер менен уже торговлябызды баштай берсек болот. Бизде валютная пара новозеландец японская иенадан бир сделка уже ачылган болчу. Бул жакта уже сделкабыз плюска жабылды. Азыр биз сиздер менен новозеландец японская иенадан бир опцион ачабыз. 3 мүнөткө 1000 рубльга на повышение. Азыр мен сиздерге түшүндүрөм, эмнеге мен бул жерде на повышение качтым. Смотрите, бул жерде бизде уровень поддержка бар экен, мынакей өздөрү көрсөңүздөр болот. 2 касание болуптур, да. То есть нисходящий трендтен бери ушул уровень поддержка касание болуп, эмнегедир разворот болгон, да. Предыдущий ситуацияда, мурунку ситуацияда азыр мынакей экинчи касание болду и цена возможно кайрадан эле биздин графигибиз үстүгө жылат да. Ошон үчүн мен бул жерде сделканы на повышение качтым. То есть трейдинг өзү негизи ушундай иштейт. Мурунку ситуацияларды байкап, кайталанып аткан эле ситуациядан биз сиздер менен зарабатывать этип койсок болот да. То есть мисалы бул жерде бизде графигибиз какой-то бир коридорду кетип атат деп кое берели. Мынакей бул жерде коридор, уровень сопротивления и астыда уровень поддержка бар. И графигибиз ушул эле коридордун ичинде эң үстүнкү позициядан на разворот кетип, да, мынакей бул жерде на разворот кеткен. И кайрадан эле уровень поддержкадан биздин графигибиз кайрадан үстүгө жылып атат. То есть бул коридордун ичинде бизде какой-то бир игрок бар, да, крупный. Ошон үчүн биз сиздер менен астыңкы уровень поддержкадан на покупка ачсак болот, же болбосо үстүнкү уровень сопротивлениядан на понижение ачсак болот. То есть бул стратегия скальпинг болот. Азыр биз сиздер менен валютная пара НЗТ японская иенадан биз сиздер менен скальпировать этип атабыз. Ошон үчүн эң астыңкы уровеньден биз сиздер менен сделка ачтык на повышение. Эгерде графигибиз азыр кайрадан эле үстүнкү уровень сопротивленияга касание болсо, то анда биз сиздер менен эң үстүнкү уровеньден жакшы позициядан 5-10 мүнөткө сделка на понижение ачсак болот. Валютная пара евро-доллар. Бул жерде дагы бизде нисходящий тренд болуп атат. Азыр биз сиздер менен бул жерде 3 мүнөткө бир сделка 1000 рубльга на понижение ачабыз. Азыр мен сиздерге түшүндүрөм, эмнеге мен бул жерде на понижение качтым. Смотрите, бул жерде бизде нисходящий тренд болуп атат. То есть боковое движение, то же самое, скальпинг сыяктуу да эле графигибиз жылып жатат да. То есть биз сиздер менен эң астыңкы уровеньден же болбосо үстүнкү уровеньден биз сиздер менен сделка ачсак болот. Так, давайте биз сиздер менен НЗТ японская иенанын графигин байкайлы. Бул жерде биздин сделкабыз минуска жабылып калды. То есть биздин минутабыз кичине көбүрөөк болуп калыптыр. Ошон үчүн бул жерде биз сиздер менен азыр перекрытие ачабыз. Так, перекрытие 5 мүнөткө сумманы биз сиздер менен 2,5 эсеге көбөйтөбүз. Биз сиздер менен 2,5 миң рубльга бир сделка на повышение ачабыз. То есть биз сиздер менен бул сделка менен азыр кайрадан предыдущий минусту возврат кылсак болот да. Смотрите, бул жерде бизде нисходящий тренд болуп атат. То же самое скальпинг, да, то есть эң үстүнкү уровеньден на понижение кетип, же болбосо эң астыңкы уровеньден на разворот кетип жатат да. То есть кайталанып атат бул жерде ситуация. И биз сиздер менен ушул учурларда, ушундай моменттерде биз сиздер менен сделка ачып зарабатывать этсек болот. То есть ар кайсы моменттерде, ар кайсы жерде биз сиздер менен сделка ачпашыбыз керекпиз да. Эгерде сиздер ошол нерсени кылгыңыздар келсе, анда пожалуйста какой-то бир стратегияңыздар болсо, ошол стратегия менен торговля кыла берсеңиздер болот да. Бул лично менин мнением, менин стратегиям да. И өзү негизи трейдингде сиздер канчалык жакшы анализ кылсаңыздар, и ошол сделкаңардагы результаты жакшы болот да. Всегда демо счет менен сиздер көбүрөөк
тренировка кылышыңыздар керек. Ошондо гана сиздердин сделкаңыздар, каждый сделкаңыздар плюска жабылышы мүмкүн да. То есть бул бардыгы опыттан зависит этет. Валютная пара евро-доллардан сделкабыз плюска жабылды. Смотрите, азыр бизде бул жерде график эң ортоңку уровеньде турат. Бул валютная парадан биздер менен пока что күтөбүз. Эң үстүнкү уровеньди же болбосо эң астыңкы уровеньди күтүп, анан сделка ачабыз. Пока что биздер менен давайте НЗТ японская иенаны карап көрөбүз. Бул жерде графигибиз туура направлениеде кетип атат. Биздин догонубуз, биздин перекрытиябыз плюска жабылды деп эсептей берсек болот да. Валютная пара ГБП USD бул жакта дагы жакшы ситуация болуп атат. Азыр биздер менен бул жерде 2 минуткө болгону 1000 рубльга биздер менен сделка ачабыз на повышение. Смотрите, бул жерде бизде уровень поддержка плюс бизде азыр бул жерде графигибиз разворот болуп жатат. То есть графигибиз мореки үстүнкү уровень сопротивленияга чейин өсүшү мүмкүн да. То есть мурунку ситуацияда бизде графигибиз ушул уровень поддержкадан касание болуп разворот болгон. И ошол эле уровеньден биздер менен азыр сделка на повышение ачтык. Новозеландец японская иенадан сделкабыз плюска жабылды. Смотрите, бул жерде көрсөңүздөр болот да. То есть мурунку эки свеча бул жерде кайталанып атат да. То есть бизде уровень какой-то бир уровень бар экен бул жерде, уровень сопротивления мынакей. И графигибиз кайрадан эле кайталанып, азыр график кылдыйга түшүшү мүмкүн да. Ошон үчүн давайте биздер менен батыраак 2 минуткө 1000 рубльга бул жерде бир сделка ачабыз. Болгону биздер менен 3 минуткө ачтык да. Жок, 2 минуткө ачтык. 2 минуткө бир сделка на понижение ачтык. ГГП USD сделкабыз плюска жабылды. И бизде акыркы сделка калды. Новозеландец японская иенадан. Мынакей өздөрү байкасаңыздар болот, но пока что бул сделкабыз минуста. Пока что бул жерде накопление болуп атат. Азыр график либо резко ылдыйга түшөт, либо резко өйдөгө көтөрүлөт да. Так, пока что байкайбыз. 30 секунд бар дагы. Бул сделкабыз минуска жабылды. Анткени бизде уровень сопротивления, мореки уровень пробития болуп, графигибиз следующий уровень сопротивленияга кетип жатат. Азыр биздер менен бул жерде 4 минуткө сделка ачабыз, перекрытие. Перекрытиянын суммасы 2500 рубль болот. И сделкабызды на повышение ачабыз кайрадан. Анткени бизде бул жерде азыр пробитие болду. Мынакей өздөрү байкасаңыздар болот. Графигибиз ушул уровень сопротивленияга касание болуп и какой-то бир накопление болду да бул жактачы. И ошол накоплениядан кийин бизде эмне болду? То есть графигибиз ушул уровеньди пробитие кылып, кайрадан ретест кылып атат азыр данный момент. И ушул ретесттен биздер менен сделка ачтык на повышение. Мен ойлойм, бул сделкабыз азыр четко плюска жабылат деп. Давайте жыйынтыгын күтөбүз. И биз сиздер менен болгону 15 мүнөттүн ичинде 5000 рубль зарабатывать эттик да. И ошол 5000 рубльду сомго которсок, примерно бир 6200-6500 сом болот да. Вот. Мынакей өздөрү байкагандай эле графигибиз үстүнкү уровень сопротивлениябызга кетип жатат да. Азыр бул жакта графигибиз ушул уровень сопротивления касание болгондон кийин биздин графигибиз кайрадан эле на разворот кетиши мүмкүн да, то есть на понижение. Но биз сиздер менен уже бул сделкабызды плюска чыгардык и бул торговлябызды азыр токтото берсек болот. Мынакей биздин бүгүнкү торговлябыз, мынакей история. Өздөрү байкасаңыздар болот. Историяны өздөрү көргөндөй эле бул жерде реальный торговлянын историясы да. Статистика биздин акыркы сделкабыздын 83.98-85 котировкада ачыппыз. Мынакей убакыт времясы и бул жерде акыркы котировка менен жабылган статистикасы да. Мынакей. Ушу менен достор, биздер менен торговлябызды токтото берсек болот. Сиздер менен кийинки видеороликте көрүшөбүз. Эгерде сиздер бул каналга подписан болбосоңуздар, подписаться басып, лайк басып, жана колокольчикти басып койсоңуздар, сиздерге каждый жаңы видеоролик каналга чыкканда сиздердин телефонуңуздарга уведомление келип турат. Ошо менен достор, сиздер менен коштошомун. Баарыңыздар саламат болуңуздар. Кийин көрүшкөнгө чейин.